Мен өткөндө ошол ишкер аялдардын абдан чоң бир миңдеген Кыргызстан боюнча аялдар чогулган жерде сиздин куттуктоолоруңузду берип, ыраазычылык каттарыңызды берип, сиздин наамыңыз, атыңызга абдан төрагабыз өзү колдоп берип атат, мыйзамдуу деп мен жылуу пикир айтып келдим эле. Бүгүн бир аз калпычы болгондой болуп калдым мен дагынчы. Бул эми аялдардын статистиканы караңыздар, ишкер аялдардын статистикада үй жумушуну 97% аялдар аткарат экен да. Анан ишкердикке келгенде жалар мамлекеттен кредит ала албайт, банктан кредит ала албайт, донорлор ушундай баягы эл аралык уюмдар бул көтөрүп атат да. Ишкерлер менен жолукканыбызда алар өздөрү сунуш берди. Экинчи беренеге ишкер аял деген эле терминди киргиздик. Перспективада буларга кичине каржы жагынан эле жардам алуу. Силерден бийлик талашкан эч ким жок, айланайын эркектер. Аман болгула, андай көз караштан кетели. Мен сизди аябай мактадым эле өткөндөчү. Мен мына азыр колдоп бердиңиздер, ыраазычылык билдиремин. Эми биз аялдарды колдобосок, аял кордолгон аял, зордолгон аял, баласы менен көчөдө калган аял болуп атат. Ошон үчүн ишкердикте 1-2% эле экен аял байкуштарчы. Бул мамлекеттик деңгээлде. Анан президенттин указы бар, ишкер алды аялдарды колдойлу деген пафосный жазылган. Ошол таризде мен ошо аялдар менен жолугуп анан ошол ой келип жаздык эле бул жердечи. Башка эч кандай бийлик талашуу жок. Мен да мындай сырымды айтып коеюн. Рахмат. Рахмат, Камила Абдуразаковна. Бардык Кыргызстандын ишкер аялдарына даңк жана дүңк мен колдоп добуш бердим.